Салам алейкум жолдоштор. Бүгүн 4-июнь 2024 жыл Кыргызстан Бишкек 099 машинесин бүгүн көрсөтөйүн деп чечтим. Мунун задний фараларынын задний ход сигналы бар. Мына могул ак нерселер. Ушул задний ход күйгөндө лампочкалар күйөт. Анан мунун коробкасы мына момундай порядок менен иштейт. Мына байкасыңар, бул коробкасында биринчи менен задний бур жакын жайгашкан. Анан көп кишилер баягы бирге салам деп заднийге салып алышат. Ошон үчүн баягы кээде машина астыга кеткендин ордуна артка кетет. Эми ошо заднийге момундай пищалка зумерлер бар. Мына момундай. Бул негизи арзан эле турат. Баасы ашып кетсе бир 70-80 сом. Ушунун мына проводдор менен заднийге туташтыргам. Анан бул плюс кеткен жерине болсо мына момундай предохранительди коюп койгом. На всякий случай. Бирок предохранительсиз деле эчтеке деле болбойт болуш керек. Анан азыр мен сиздерге муну иштегенин көрсөтөм. Мына. Мына көрдүңөр, задний баягы подключение болду. Анан мына мындай габариттери да күйөт. Анан зумер ушундай сигнал берет. Ошондо бир менен заднийди баягы эч эмете албайсыңар, алмаштыра албайсыңар. Азыр мына муну мен өчүрдүм азыр. Болду. Габариттер өчтү. Сигнал да кеткен жок. Ошо менен силер баягы коробкада бир менен заднийди алмаштырбайсыңар. Туташтырган оңой эле. Минус плюстарын туташтырасыңар, минусун кузовко. Анан дагы бул машиненин могул алганда эле бир фарасы биягынан жараңкасы бар болчу. Анан мен үйдөн өзүм эле мындай пластиктен алып туруп, мындай пистолетный пластиковый клей бар, горячий пластик. Ошо менен мына аккуратно буларды жасап койдум. Эми пока ушинтип айдап турам, анан кийин дагы может жаңылар тагып коем. Эми бүгүнкү көрсөтүүм ушул. Сак саламатта болгула. Көрүшкөнчө.